20 ноябрдын маанилүү жаңылыктары менен таанышып алыңыз, саламатсызбы? Бишкектин Арча Бешик конушунун Карагужур көчөсүндөгү үйлөрдүн бирине жакын жерден баштык корулгон кутудан жаңы төрөлгөн ымыркай табылды. Бул тууралуу билдирүү милицияга 19 ноябрда саат 22:45 чамасында келип түшкөн. Жерине барган кызматкерлер ымыркайды төрөтүүнү өткөрүп беришкен. Наристи дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бул факты райондук милицияга каттоого алынып, шектүү катары Бишкек шаарынын 20 жаштагы тургуну кармалды. Ал тергөө бөлүмүнө жеткирилип, териштирүү иштери жүрүүдө. Ушундай эле окуя Жалал Абад шаарынын Спутник кичи районунда да катталды. Маалыматка ылайык, ымыркай 18 ноябрь саат 8:40 чамасында табылган. Аны таап алган киши менен милиция кызматкери наристени төрөт үйүнө алып барган. Ымыркайдын абалы оор экени айтылууда. Бул факты Жалал Абад шаардык милициясына каттоого алынып, шектүү катары Базар Коргон районунун Акман айылынын 18 жаштагы тургуну кармалды. Териштирүү иштери уланууда. Буга чейин Бишкектин түштүк эки кичи районундагы Элебаев көчөсүндө жайгашкан таштанды челектен жаңы төрөлгөн ымыркай табылган болчу. Көп өтпөй 21 жаштагы шектүү кармалып, ал кийин тилгаттын негизинде бошотулган. Жалал Абад облусунун Каракөл шаарында ИИМдин ички аскерлер бөлүмүнүн 20 жаштагы жоокери октон каза болду. Маалыматты 20 ноябрда аталган кызматтан тастыкташты. Ал эми турмуш басылмасы өздүк булактарына таянып, окуя бүгүн 20 ноябрда саат 6:00 чамасында жоокерлер Токтогул ГЭС каскадынын автобазасында жакын жерде кароолдо турганда болгонун жазып чыкты. Ал эми турмуш басылмасы өздүк булактарына таянып, окуя бүгүн 20 ноябрда саат 6:00 чамасында жоокерлер Токтогул ГЭС каскадынын автобазасына жакын жерде кароолдо турганда болгонун жазып чыкты. Анда 21 жаштагы жоокер өзү менен чогуу турган 20 жаштагы кенже сержантка ок чыгарып, окуя болгон жерден куралды алып качып кеткен айтылат. Басылманын маалыматына ылайык, учурда жоокерди кармоо иштери жүрүүдө. Каракөл, Ташкөмүр шаарларында унаалар токтотулуп текшерилүүдө. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков аялдарга карата зомбулукту талкуулаган көрүнүштөрдү кызыктар тараптардын саясаты деп атады. Ал өлкөдө аялдарга карата зордук зомбулук күчөгөнү тууралуу пикирин таңуулагандар байкалып жатканын белгилеп, коомдо аялдарга зордук зомбулук барбы же жокпу деген суроого далилдерди келтирди. Кыргызстанда ар бир эркек тапкан акчасын аялына алып келет. Акчаны аялдар кармайт. Биз кайра аялыбыздан сурабайбыз. Мамлекеттик кызматта иштеген эркектердин көпчүлүгүнүн айлык маянасы түшкөн картасы аялында. Үйдө эркектер башкарат, бирок аялдардын кеңешин угабыз. Ар бир ата уулдарына караганда кызын көп эркелетип, көп көңүл бурат. Бейиш эненин таманынын алдында деп апаларыбызды өтө бийик коебуз. Урушту аялдар баштаса дагы эркектер күнөөлүү болуп кечирим сурайбыз. Демек кыргыздар аял затын сыйлайт, урматтайт, аздектейт, сүйөт, аяр мамиле кылат, деди ал. Орунбековдун пикиринде Кыргызстанда аялдарга аздек мамиле жасалат жана алардын укуктары эч качан чектелген эмес. Ал эми аларга карата жасалган кылмыштар өтө сейрек, 1000ден 1 кездешерин айтты. Анткени менен быйыл Кыргызстан дүйнөдөгү аялдардын бакубаттыгы жана коопсуздугу боюнча глобалдык индексте 177 өлкөнүн арасынан 95-орунду ээледи. Өлкөдө кыздарды никеге туруу үчүн мажбурлап ала катышат, зордукташат жана өлтүрүшөт. Кыз келиндер күйөөсүнүн, бирге жашаган адамынын, мурдагы күйөөсүнүн жана тааныш болуп жүргөн эркектердин колунан каза тапкан окуялар жыл сайын ондоп катталат. Сокулук райондук соту таза суунун жоктугунан улам селекция айылында наразычылык акциясына чыгып, милиция тарабынан кармалган блогер Эртай Исаковду 50 000 сом айыпка жыкты. Дагы эки айыпталуучу селекциянын тургундары Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотов 100 күндүк коомдук жумушка тартыла турган болду. 3 айыпталуучу тең бейбаштык беренеси боюнча акталып, жолторду мыйзамсыз тосуу беренеси боюнча айыптуу деп табылды. Алардын адвокаттары соттун чечими менен макул эмес экенин айтып, Чүй облустук сотуна доо арыз менен кайрылышарын белгилешти. Буга чейинки сот отурумунда прокурор 3 айыпталуучуну тең 5 жылга эркинен ажыратууну суранган болчу. Бишкек шаардык соту Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын талабы менен кармалган чечен активисти Мансур Мавлаевди бошотуп, өлкөдөн чыгарып салууну чечти. Мындай өкүмдү соттук коллегия 20 ноябрда кабыл алды. Мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүүгө айыпталган Мавлаев өкүм угузулгандан кийин журналисттерге сыртта аны өлкөдөн чыгарып, камкорлордун колуна өткөрүп берүү үчүн адамдар күтүп турушканын айтты. Ал эми активисттин жактоочусу Илгиз Насыров соттун чечими мыйзамсыз экенин белгиледи. Анын айтымында активистке карата козголгон беренеге ылайык аны өлкөдөн чыгарып салуу мүмкүн эмес. Жактоочу жогорку сотко доо арыз менен кайрылышарын кошумчалады. Мавлаев август айында кармалганы белгилүү болгон. УКМКдан активисттин радикалдык идеологиялар менен байланышы бар экенин жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүп, өлкөдө Орусиянын жасалма паспортун алып жүргөнүн айтышкан. Бир адат
азат оппозициялык кыймылы активист чечен бийлигин сындап жүргөнүн, чечен бийлиги 2022-жылы Мавлаевди уурдап, түрмөдө мыйзамсыз кармап кыйнашканын билдирген. Маалыматка ылайык активист абактан Кыргызстанга качып чыгып кеткен. Ал Манас аэропортунан Түркияга учмак болуп, бирок УКМК тарабынан кармалган. Кыймылдын өкүлдөрү эгер Мавлаев Чеченстанга экстрадицияланса, өлкө бийлиги анын көзүн тазалайт деп чочулоодо. Баткен шаарынын Турдумамбетов көчөсүндөгү сел жүрүүчү сайга 10 миллион 300 миң сомго курулган көпүрө пайдаланууга берилди. Облустук администрациянын маалыматына ылайык, жаңы көпүрөнүн узундугу 15 метрди, туурасы 10 метрди түзөт. Курулушка Баткен облусунун өнүктүрүү фонду тарабынан 7,5 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми 2,8 миллион сом жергиликтүү бюджеттен бөлүнүп берилген. Жергиликтүү бийликтен буга чейинки көпүрө көп келген селден улам жараксыз абалга келип, коркунуч жаратканын кошумчалашты.